Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстанды калкынын саламаттыгынын абалы боюнча 145 мамлекеттин ичинен 101 орунда калтырганы бекеринен эмес. Бул элдин жашоо образына да байланыштуу дешет ак халатчандар. Кыргызстандыктар арасында тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү кеңири жайылган. Тамактанууда жашылча жемишке алым сынбай эт азыктарын көпчөйт. Мындан улам жарандардын өмүрү да кескин кыскара баштаган. Ошондой эле ымыркайлар менен жаш энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү да жогорулап кеткен. Мы же до последнего времени были организованы на то, что у нас бесплатная медицина. Биз акысыз медицинага көнүп алганбыз. Жада калса Конституцияда да ар бир адам бекер медициналык жардам алууга укуктуу деп жазылган. Андыктан ар бир адам кандайдыр бир кокустук болсо мени мамлекет сактап калат деген ойго ишенет. Бирок бир чети бул жарандарды жаман көндүрдү. Бул жардам мамлекет үчүн канчалык кымбат экенин түшүнсөк, ичимдикти ашыкча колдонуу, тамеки чегүү кандай касепеттерге алып келерин билсек, бир аз да болсо тынчсызданып алдын алат элек. Айрым адистер калктын саламаттыгынын начарлашын жакырчылык менен байланыштырып жүрүшөт. Бирок мамлекеттин камкордугу да акыркы ролду ойнобойт дейт Гүлнара Асымбекова. Төрөттөн кийин жаш эненин өмүрүн кээде убагында көрсөтүлгөн медициналык жардам да сактап калат. Кымбат медициналык жабдууларсыз деле кээ бир илдеттерди ооздуктап коюуга болот деген пикирлер бар. Женщина не дома погибает, не на улице погибает, а в медицинских учреждениях. Аялдар өзүнчө эле үйүндө жатып алып каза болуп калган жок да, же көчөдөн каза болгон жок. Энелердин өлүмү боюнча медициналык мекемелерде катталып жатат. Анын негизги себеби медициналык жардамдын өз убагында көрсөтүлбөгөндүгү же дарыгерлердин шалаакылыгына да байланыштуу. Мындан улам энелердин өлүмү экономикалык себептерге байланыштуу деген айрым мыкты адистердин пикирине кошулбайм. Буга чейин оору деген эмне экенин билбеген жапжаш энелердин төрөттөн каза болгону экономикалык абалга байланыштуу эмес. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун бул баасы биздин өлкөнү намыска келтириши керек дейт саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев. Анын пикиринде элибиз мамлекеттен жардам күтүп көнүп калган. Ар бир адам өз ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылганда гана бул маселени чечүүгө болот. Эт азыктарын чеги менен колдонуп, ал эми эс алуунун активдүү түрүнө басым жасоого өздөрүн да, үй бүлө мүчөлөрүн да көндүрүүсү зарыл дейт министр. Кыргызстанда экологияны бузган аябай чоң башка өлкөлөрдөгү фабрикалар жок. Тоолорубузда, токойлорубуздун бүт бардыгы таза. Бирок ошого карабастан күндөлүк турмушта биз эт жана эттен жасалган продукттарды колдонобуз. Мына басма сөздү карап көрсөңүз, мына таластык фермерлер азыр фасолду сата албай кыйналып атышат. Фасолдогу бүт организмге керектүү болгон ингредиенттер эттен анча деле айырмаланбайт. Бирок биз фасолду эч колдонбойбуз. Өстүргөн ошол таластык туугандарын деле колдонбойт. Чындыгында эле калктын саламаттыгы боюнча Сингапур, Италия, Австралия, Швейцария мамлекеттери алдыда турат. Муну саламаттыкты сактоо министри алардын жашоо образына байланыштырды. Айта кетүүчү жагдай, бул көрсөткүч боюнча биздин өлкө Казакстан, Туркмения жана Индияны артта калтырган. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС.